Айбектин бүгүнкү жумуш убактысы таш топурак таштанды толуп калган суга суу өтчү арык каналдарды тазалоо менен өтөт. Ал атайын техника менен өзүнө бөлүнгөн участокты суга суу мезгилине даярдап чыгууга үлгүрүү аракетин көрүүдө. Кезектеги объектиде иш башталардан мурда бригадир экөө акылдашты. Айбек, азыр могу жерде. Оны тетака жетишинчекти алыңыз. Бетонго чейин тазалап бериңиз. Анан жетпеген жактарын балдарын салып берет ручной. Айбектин жумушу жайыгышы токтобойт. Суук күндөрү калың жааган кардан каналдарды кар күрткүдөн арылтса, жазында суга суу берүүгө кам көрөт. Ал эми жайында мурапка айланып, сугатчыларга суу бөлүштүрүү менен алектенет. Бирок ошол шаардагы бактарак, гүл, жашыл чарба суудан өксүбөш үчүн жазында алдын ала даярдык көрүү керек. Буга көп эмгек жумшалат. Объектке келгенде арыкты карайбыз. Арык чоң же кичирээк болот. Ар кандай болот, толкулган болот. Ошого жараша биз копшуларды алмаштырабыз. Азыр биз бул жерге средний копша менен иштеп жатабыз. Тазалоо иштерин жүргүзөбүз. Ар бир кезип ардактуу дегендей мен бул ишти жакшы иштөөгө аракет кылам абдан. Кээ бир жерден жеңил болот, кээ бирде кыйынчылыктар болот, ар кандай күндөр болот. Кээ бир жерден кыйналабыз, ошо ала албай, ич толуп калат. Арыкта суу кеткенге карайбыз. Кээ бир жери толуп калат да көлмө болуп калат. Анан жителдер кайрылышат. Экскаватор менен арык тазалоо кээ бир учурда камырдан кыл сургандай эле кылдаттыкты талап кылат. Бала кезинен техникага кызыгып, трактор айдап өскөн Айбек бул жумушка келгени бул техниканын түрүн дагы өздөштүрүп, сырын билип алган. Бул жерлер толуп калган, таштар толуп калган, шагылдар. Анан бул жерлер иштегенде оор болот, бизге кыйынчылык жаратат. Бул бетондорду абайлабаса, бул латокторду жылып кетет. Анан ар кандай болот, моундай бактар болот, бизге аябай кыйын кырдаал жаратат. Бул бактарды дагы абайлаш керек. Бул бактардын бутагын сындырып албай, бактын кабыгын ачып албай, экологияга зыян келтирбешибиз керек. Муну зыян келтирип бактарды бакка уруп алсак, бул бак куурап өспөй калат. Анан бизге бул айыппул салынат. Жаз мезгилинде кээ бир жерлер жумшак болот, анан латоктор ушундай бетон менен тосулган жерлер шагыл толуп калат. Аны катып калат. Буну алыш абдан оор болот бизге. Техникада негизи жүрчүмүн, тракторлорду айдап. Анан техникага кичине менен абдан кызыкчумун. Айыл жер кезинде чоңойгонбуз биз. Анан ошол жакта тракторлорду айдачубуз. Трактор башка, бул башка болуп калат. Буга абдан кылдаттык менен иштеш керек. Кичине кыйынчылыкты жаратат. Муну менен иштегенде баягы жерди касканда жерден кабель чыгышы мүмкүн, же канализация суу түтүктөр өтүшү мүмкүн. Жерди абдан дыкаттык менен караш керек. Бул абдан кооптуу иш негизи. Бул башында кичине кыйынчылыктар жараткан, үйрөнө албай. Азыр Кудайга шүгүр, азыр үйрөнүп калдык. Айбек мамлекеттик кызматка чейин жеке жактарда оор жумуштарда иштеген, техниканын тилин мыкты билген жигитке бул кызматты таанышы сунуштап, келип орношуп, өз ордун тапкан. Айбек Сүйүнбек уулу 1989 жылы Нарын облусунун Актала районуна караштуу Ак Кыя айылында туулган. Айылдан орто мектепти аяктаган соң райондук училищеда билим алып, тракторист кесибине ээ болгон. Бишкек шаарына келип, 7 жылдай тигүү тармагында ар кайсы жумуштарды аркалаган. Андан кийин 2 жыл курулуш жаатында иштеген. Бишкек Жашыл курулуш муниципалдык ишканасына келгенине 4 жылдай болуп калды. Үй бүлөлүү 2 кыздын атасы. Борбор калаада тазалык маданияты анчейин сакталбайт. Адамдар таштандыны тушкелди ыргытып, көп учурда арыктарга үйүлүп калат. Анын баарын тазалоо оңойго турбайт. Бир эле мисал, жол жээгине токтотулган унаалар кызматкерлердин ишин аксатып, тоскоолдук жаратат. Микрорайондун бириндебиз. Бул жерди тазалайлы деп келгенбиз. Суунун нугу жоголгон бул жерден. Арыктын ичи толуп калган. Ушуну тазалайлы десек, бул жерде бул машиналар абдан көп жолдун жээгине коюп коюшкан. Бизге кыйын кырдаал жаратып жатат. Анан ушу элибизге кайрылат элек. Ошо мусорларды тушкелди ыргыта беришет, өтүп жатып. Мына ичи толуп калган. Ушу тазалыкты сактаңыздар, урматтуу
мекендештер. Суга суузун кой берели деп суу арык тазалап жатабыз. Ушул бизге түйшүк жаратып жатат абдан. Мындай жагдайлар абдан көп. Бул арыктар ушинтип тола берет. Анан мындан суу ашышы мүмкүн жолго. Бизге абдан кыйынчылык болот анда. Бир бригадада экскаватор, таштанды жүктөгүч унаа жана 4-5 кызматкер бар. Алар чогуу чаран биргелешип иш алып барат. Техниканын колу жетпей калган жерди жумушчулар кол менен тазалайт. Техника менен жүрөбүз ушундай постоянно. Техниканын арты менен ушу. Ана техника ала албаган жерди ушундай кол менен жүктөп беребиз. Буну тазалап кырып ушундай тазалап кырып эметип турабыз. Дайындалып эме жазкыга суу бергенге Бишкек шаарга, Октябрь районуна. Булар эми суу менен агып келген, анан көбүнчө ушу шаардыктар пакеттерди ыргытышат. Ушулар келип анан арыкка решеткаларга туруп ушундай эметип калат. Анан ошолор тазалайбыз мынакей. Ушундай мусорлар көбүнчө. Бердин баары кир, чыла мынакей. Ушунун баарын тазалап өткөрүп беришибиз керек. Эметпесек кайра берге келе албайбыз. Ушуну тазалап өткөрүп беребиз. Суу аккандай болуп. Эрте жаз менен башталган арыктарды тазалоо жумушу 3 айга чейин созулат. Шаардын ичинде ар бир райондун өзүнүн чек арасы бар. Кызматкерлер таңкы 8ден кечки 4кө чейин, ал эми ишемби күнү түшкө чейин иш үстүндө. Октябрьский район боюнча 5 кабатчы иштейт. Ушу ирригациянын тазалоо иштери кыш бүткөндөн кийин жазгы маал баштайбыз. 5 основной чоң каналдарыбыз бар. Аларды тазалайбыз. Майда ирригацион тармактар бар. Аларды биз именно суу чарба муниципалдык ишканасы ошо подающий каналдарды тазалайбыз. Калган болсо Зеленстройдун Октябрьский районунда рабочийлер тазалайт. Жумуш эми аябай эле оор десек деле болот. Анткени ар кандай түрдөгү таштандылар болот, топурак болот, таш болот, шабыл болот. Эми азыркы учурда арыктардын эски арыктар аябай начар. Азыр эми Кудайга буйруса арыктардын баары жаңыланып келатат. Буйруса жакшы болуп калды азыркы учурда. Мурдага салыштырмаганда жакшы. Эми бар албетте жаман ирригацион тармактар да бар. Эски алмаштыра электер бар, сынганы бар, ар кандай. Эмесине жараша да, мөөнөтүнө жараша. Эскиси начар, жаңысы буйруса жакшы. Эл кызматындагы бригаданын бир күндүк жумушу аяктады. Эми алар кийим которуп, ар кимиси өз жумушу менен алектенет. Убакыт сааты менен жүргөн иш Айбекке жаккан. Ал өз кесиби менен сыймыктанат. Бул жумуш мага эмнеси менен жагат? Бул жумушка кызыккан себеби бул мамлекеттик жумуш. Убактысы жакшы, убактысы менен иштейбиз. Убакыт режимдери абдан жакшы. Обед учурунда обед, кечинде 4тө жумуш бүтөт. Коллектив менен ынтымактуубуз. Бул жумуштан анткени бул пенсия төлөнөт, пенсияга кетип жатат бизде соцфонд. Ошол жагынан жакшы буюрса. Бул кесипти абдан жакшы көрөм. Бул техниканы караш керек. Бул кесипти жакшы көргөндөн кийин, иштегенден кийин. Техникабызды майлап турабыз, полистерин майлайбыз, жууп тазалайбыз. Бузулса оңдойбуз. Сугат-суу өтчү каналдарды өз убагында тазалоо маанилүү. Быйыл тоолорго кар мол жаап, жаз создугуп жатат. Кокус күн тез ысып кетсе, ири каналдардын суу өткөрүмдүүлүгү талапка жооп бериши керек. Бул милдетти мойнуна алган Айбек командасы менен күн сайын тыным албай иш үстүндө. Уланбек Тыйканбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.